Ассаламу алейкум, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары, коноктору. Ошондой эле Жалал Абад шаарынын администрациясы ушул парктарды иштеткен, аттракциондорду иштеткендерди үстүдөн администрация мына өткөндө эле дагы бир чыгарган элем видео. Могул жерде кечки мал жок дегенде могул жерде бир машина койбой турган бир коп койсоңор, жанагы бала чака менен чыктык, мына ыңгайсыздык жаратып бар жок мына машиналарды коюп алган. Өтүш кыйын. Азыр макул бул жерден өтүп алдык, макул бул жерде машиналар жөн эле турат. Вот тиги жолго чыкканда бул кысымга азыр машина азайып калыптыр, жана эки жак, могул жер эки жак, жолдун эки жагы машиналар толтура турат. Өтөйүн десең, машиналар уруп кетейин дейт. Жаш балдар менен бассаң өтө кооптуу. Ошого шаардын мэриясыга, мэрге кайрылат элем, ушул Ылкысым көчөсүгө тротуар кылып берсеңер. Мурун сквозной болбогондо бул жака аз машина кирет эле. Азыр ачып койдуңар, аэропорт жакка сквозной кылып. Машина токтобой өтүп атат. Кечинде мына ойногону келгендер машиналарды коюп өтө кооптуу ситуация жаратып атат да. Мына себеби машиналар жолду эки жагы койду. Жол менен басышка туура келип атат мына жаш балдар менен. Ошого суранат элем. Ушул Ылкысым көчөсүнүн жашоочусу катары, шаарды жашоочулар катары ушул жол менен баскандарды аттарынан суранат элем. Ушул жерге тез арада Ылкысым көчөгө тротуар салып берсеңер. Рахмат көңүл бурганыңарга. Бир нече жолу тарткан бул жерди, кечинде да тарттым. Азыр силер көргөндөй, кечинде тарткам. Азыр ошондой эле ошол коммунальный хозяйство, мэрия, коммунальный хозяйствосуга, парктарды караган журналларга бир сунушум бар да. Мындай могул жерден, могул дарбазанын оң жагынан дейли, бул жагдан мындай кылып бир бордюрбу, бир нерсе койсоңор, машина кое албай тургандай. Ошондо бул жерде жол калып калат да, адамдар баса турган жол, тротуар сыяктуу. Могу жолду эле мындай уландысы болуп кетет да. Бул жактан кирген машиналар бул жака кое берет. Кечинде көрдүңөр, өткөндө күндүзү да тартканмын. Кечинде бул жерден адам өтө албай турган кылып катарма-катар машиналарын коюп алат. Азыр күндүзү жок. Азыр где-то 5-6-дан кийин башталат. Адам өтө албай калат. Ошо могул жерге столбикпи, мында столбик машина өтө албай турган, кое албай турган кылып столбик коюп коесуңарбы, бордюр коюп коесуңарбы, же кандайдыр башка там забор коюп коесуңарбы, мындай калтырып койсоңор бир 2-3 метр кеңдик, адамдар коляскача, бала чака менен мындай өтө турган ыңгайлуу жол болуп калат эле да. Как вариант, силерге предложение.